Саламатсыздарбы. Эмесе Ошондо программасы. Үстүбүздөгү аптада Бишкектин район аралык сотунда 1-май райондук соту азыр отурган имарат боюнча сот иши башталмак, бирок ал башталбай бир ай кийинке калтырылды. Имаратты сот департаментине берүү тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун буйруктарына каршы коомдук уюмдар тарабынан доо арыз жазылган. Бул имарат бир кезде бала бакча болгон. Анын дареги Москва көчөсү 163. Ал Исанов жана Манас проспекти ортосунда, түштүк жана түндүк тарабынан Москва менен Токтогул көчөлөрү ортосунда жайгашкан. Имарат мамлекетке 16-жылдын 13 октябрында өткөн. Мүлк фонду аны сот департаментине 17-жылдын 10 мартында берген. Ал болсо 18-жылдын декабрында имаратка 1-май сотун жайгаштырууну чечкен. Ленин заводуна караштуу бул бала бакча 90-жылдарда жеке менчик колго өтүп кеткен. Кийин бир нече жолу сатылып отуруп, бир багыттын ээлигинде да болгон, бирок акырында мамлекет аны өзүнө алган. Анткени менен аны андан ары кантип пайдалануу керек деген маселе каралганда, мамлекет аны кайрадан балдар үчүн иштеген мекемеге айланткандын ордуна башка имарат калбай калгансып, аны сотторго берген. Мамлекеттик мүлк фонду биринчи чечим чыгарганда Бишкек шаарынын прокуратурасы ага каршы чыгып, фондко атайын кагаз жиберген. Андай кагазда жазылган сунуштар сөзсүз аткарылууга тийиш. Ошондуктан мүлк фонду өз буйругун жокко чыгарган, бирок сот департаменти ал экинчи чечимди сотко берип, район аралык сотто албетте утуп чыккан. Соттор азыр кээде прокурорлордон да кыйын. Коомдо араздашкан тараптар ортосунда адилет орнотууну максаттаган соттор өздөрүнүн мүлкү менен байланышкан маселеде кол ирисине тартат болуп, адилеттик жөнүндө ойлобой калат экен. Айланабызда мурдагы президент жана премьерлер соттолуп жатканда же Diamond City сыяктуу ири турак жайлар соттор аркылуу басылып алынып жатканда, бул бала бакча маселеси болбогон нерсе болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок имараттын айланасында турган үйлөрдө жашагандар жалпы эле коомчулук мындай көрүнүшкө каршы чыгып, акимиатка, өкмөткө, президенттик аппаратка, журналисттерге кайрылган. Үстүбүздөгү жылдын башында көптөгөн макала, интервью, репортаждар чыккан. Сот департаменти болсо ал учурда имаратты ремонттоп жаткан. Кызыгы эл көрбөсүн деп андай оңдоо иштери кечки жана түнкү мезгилде жүргүзүлгөн. Февралда болсо бул имаратка 1-май соту акырындап көчүп келе баштады. Жана азыр анда ар башка сот иштери биринин артынан бири жүрүп жатат. Эми болсо бул сот тууралуу сот башталууда. Доо арызды ошол аймакта турган жарандар жана Наше право деген коомдук фонд жазган. Алар мүлк фондунун буйруктарын жокко чыгарууну талап кылууда. Анткени андай факттар мурда болгон жана коом үмүттөнө баштаган. Мы обрадовались, детский сад вернули обратно. Биз кубанып кеткенбиз. Бала бакчаны кайтарып жатат деп. Бирок эрте кубаныппыз. Былтыр 27-июлда сот департаменти өзүнүн район аралык сотуна арыз берди. Жана бала бакча кайрадан сот департаментине өттү. Анткени ал соттун судьясы Эшалиев окуган токтомго ылайык мурда кабыл алган чечимин мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду жокко чыгарууга мажбур болду. По отмене этого своего приказа Бирок коомчулуктун каршылыгына карабай, жогорку соттун алдындагы сот департаменти имаратты менчиктеп алды жана 1-май соту ага кубанып кирип алды. Сот системасында иштеген бир дагы кызматкер мунун баарына каршы чыккан жок. Ал гана эмес, акимиат, өкмөт, президенттик аппарат ага унчукпай макул болду. Өздөрү ушундай аракетке барып жаткан соттор башкалардын маселелерин анан кантип чечмек эле? Мен дагы бир жолу айтам, ошол Первомайский районунда иштеген судьялар өзлөрүндө абийир болуш керек. Кайсы бетим менен барып алып туруп, ошол жерге детсадка мен отуруп маселе чечемин. Кой бир жерден отказ берем деш керек да. Муну жогорку сотто ойлонуш керек да. Первомайский сотто эмне болуп атасың? Муну Конституционный палатада ойлонуш керек да. Муну премьерде ойлонуш керек да. Муну мэрде ойлонуш керек. Аким эмнени карап отурат? Ошондо саламатта калыңыздар.